бүгін жұмысым баштап атам. Мындан ары сіздерге, прессаға, журналисттерге, елге, блогерлерді барына ачык болобуз. Ачык айырым иштешебиз. Дайыма мындай жеткиликтүү болобуз. Экинчиден, кечээ өлкө жетекчилиги атайын ишеним көрсөтүп, ушул кызматка мындай сунуш бергенден кийин мен дароо макул болдум. Анткени мен ушул Ош шаарында өзүм мындай студенттик күндөрүм өткөн, Ош шаарын жакшы билем. Анан эгерде ушул өлкө жетекчилигинин чечими ушундай болсо, мен барып колумдан келишинче иштеп берейин деп айттым. Бул абдан чоң жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына Жеңишбек Токторбаев дагы күн түн дебей мындай иштеди. Ал киши баштаган долбоорлорду, жакшы иштердин бардыгын сөзсүз улантабыз. Аны эч кандай токтотуп коюп же мурда мерле деп, мени билесиңер, мына саясаттагы жолум деле ошондой. Кеткен кишиге эч качан мындай артынан мындай казып же жаман сөз айткан учурум жок. Ошондуктан Жеңишбек Шерматовичтин башталган жакшы ири долбоорлорун, шаардыктарга ыңгайлуу болуп турган бардык долбоорлорун улантабыз. Колубуздан келишинче улантабыз албетте. Анан эми кечээ мен президент Садыр Нуркожоевич менен ушул Ош шаары боюнча, Ош шаарынын өнүктүрүү боюнча абдан кенен сүйлөштүм. Ал киши дагы айтты, ушул ишкерлерге болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек деди. Экинчиден ушу таза иштөө. Жалпы мэрия, мэр катары мен мындай жанагындай ар кандай уурулуктан алыс болуп таза иштегенге мындай тапшырма койду. Ошондуктан биз иштейбиз, эми ишенимди актайбыз. Биринчи кезекте ушул шаардыктарга болушунча бир мындай ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Анан эми дагы бир канча долбоорлорубуз болот. Муну эми эртең шаардык кеңеш менен сүйлөшөбүз. Башка план, бюджет жана башка маселелер боюнча кенен сүйлөшөбүз. Эми ар кайсы мэрдин, ар кайсы жетекчинин өзүнүн мындай иштөө ыкмасы болот да. Ошондуктан көрөбүз эми. Азыр сиздерге эртең менен чыкпайм деп койгон, эртең көчөдө жүргөн болсом анда айтасыздар, кечээ туура эмес маалымат берип коюптур деп. Албетте иштейбиз. Жанар мырза, сиз жогорку кеңешке үгүт иштерин жүргүзүп жүргөндө кызматтарга барбайм деп айтып аткансыз да элге. Анан сиз шайлоодо эң көп добуш алдыңыз да округда. Шайлоочуларыңыздын добушу кандай болуп калды? Эми бул дагы мени аябай ойлонтту, чын айтканда. Биринчи кезекте мен эми бул жактан ошо Алай, Чоң Алай, Кара Суу округунан абдан жакшы колдоо алганбыз. Бул дагы элдин ишеними. Бирок мен азыр ошол мени шайлаган адамдар, бизде ошо жүргөндөрдүн бардыгы эле кубануу менен кабыл алдык деп эле атышат. Эми мага чын айтканда аябай чоң үмүт артып турушат. Анткени Жеңиш Токторбаевдин иштөө темпин билесиңер. Ага мындай анын ордуна анча мынча адам мындай басыш кыйыныраак да. Ошон үчүн мындай кечээ ошо өлкө жетекчилиги дагы айтты, биз азыр жашыраак, энергия алуу, тың, анан эң негизгиси таза, буга чейин баскан жолу таза болсун, жанагындай колу булганбаган болуш керек деген талаптарды койду. Ошон үчүн мен мындай Ош шаарына келип отурам. Жанагы сиз айткан маселе боюнча албетте аны мен ойлондум, анткени миңдеген добуштарды таштап кетти. Бирок ошол эле Ош шаары бул тарыхы терең, байыркы шаар, ошол эле Ош баарыбыздыкы. Ош бардыгыбыздыкы. Ошон үчүн мени шайлагандар деле мындай өкүнбөй тургандай иштешим керек да. Менде азыр чынын айтканда абдан чоң жоопкерчилик. Түнү деле мындай чалабал эле уктадым, чынын айтайын. Мындай өтө чоң жоопкерчиликти сезип атам да. Анткени проблемалар дагы жок эмес. Миллион проблема. Мен эми Ошту жакшы билем да. Депутат катары иштегенде деле көбүнчө эле жанагы жума күнү бияка учуп келип, жекшемби күнү кайра Бишкекке кеткен учурлар көп болду. Бир 3-4 айда дайыма ушул жума сайын келип турчу. Мени билесиңер да барың, Ошто эле жүрбөдүмбү. Ошон үчүн мындай шаар, Ош шаары мага жат эмес да. Негизги көйгөйлөр кайсылар менен иштейсиз? Эми өтө көп көйгөй бар. Бирок ошол жол тыгыны маселеси, инфраструктура, курулуш, башталаман курулуштар, шаардын тазалыгы, ушунун бардыгы чоң маселе. Анан эми башталган ири долбоорлор бар. Азыр шаардын карызы боюнча дагы мага бир топ маалыматтарды беришти. Бирок ошого карабай эми мен жок, ушундай сунуш түшүп атса, мен Ошко иштебейм, барбайм, ушул парламентте эле отурушум керек деген мындай болду да. Ошон үчүн эми убакыт көрсөтөт. Мен азыр өтө мактана албайм, чынын айтканда. Сунуштар боюнча кандай?
шаардык мэриянын мурда кандай планы болсо ошол боюнча улантылат. Эми башталган иштердин баарын токтотуп койбошубуз керек. Аны карап көрөбүз, мыйзамдуулугун карап көрөбүз. Албетте жанагынтип эле чыркыратып эле баарын андайга жол бербейбиз. Биз эми элдин үнүн угабыз, эл менен иштешебиз, элге жакшы мамиле кылабыз. Мындай